Анан магистратураны болсо ушул биздин башкаруу президенттин алдындагы башкаруу академиясын магистратурада аяктагам. Ош шаарынын мэрлигине талапкер Алмаз Манбетов шайлоо алдындагы алгачкы маалымат жыйынын берди. Бейформал жолугушууга каладагы жалпы массалык маалымат каражат өкүлдөрү катышты. Алмаз Манбетов шаар башчылыгына жалгыз талапкер катары министрлер кабинетинин төрагасынан жана шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясынан сунушталган. Мэрдин милдетин аткаруучу шаарды өнүктүрүүдөгү программасы түзүлгөнүн айтып, бардык суроолорго жооп берүүгө убадасын берди. Бишкек шаарынын мэриясында иштеп кеткен ушул эл аралык байланыштар бөлүмү башчысы. Андан кейін ушул Балыкчы шаарынын мэринде 3 жыл мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы болуп иштедим. Ушул Ош шаарына чейин президенттин иш башкаруучусунун башчысы болуп эмгектендим. Ушул 2-августтан баштап ушул Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучусу болуп эмгектенип атам. Кыскача маалымат ушул. Эми азыр уже суроолорго өтсөк. Мен даярмын. Кызматка канчалык үмүт бар, ишеним бар. Эртең мына 26-сында Ош кеңешинин шайлоосу өтүп атат. Буга кечээ эле социалдык тармактарда жарыяланып аткан кандайдыр бир Балыкчы шаарынын активисттери президентке чейин кароо жолдошупту. Журналисттердин алгачкы суроосу мэрликке талапкер Манбетовдун социалдык тармактагы мурунку ишмердүүлүгүнө багытталды. Алмаз Манбетов интернет желесиндеги айрым жат көрүнүштөр атайын даярдалганын айтып, соц тармактагы маалыматтарга чекит койду. Ошондо ушундай бир атайын мага кароолоо компаниясы жаралган, чыгарган. Бул монтажниста. Бул монтаж да эмес, бул мен да эмесмин. Мен ошол кезде башка жерде болчумун. Анын баарын биз далилдеп, фактыларды көрсөтүп бергенбиз. Ошол массалык маалымат каражаттарына дагы. Эми анын мындай заказчиктерин мен деле билем ким экенин. Азыр атын деле айтпай эле коеюн, бирок баягы Кудай бар экен, булар азыр ушул СИЗОдо башка коррупциялык иштер боюнча дагы ошол жакта отурушат. Ошо Балыкчы жаштарынын арызын кандай алып кетти да? Коррупция боюнча. Бул жерде эми баягы 5 кол тең эмес. Конечно, мындай сөздөр чыгып берет, буга чейин чыгып аткан. Мына азыр өзүңөр көрүп атасыңар, коррупция менен аябай күчтүү күрөшүп жүрүп атат. Эгер действительно ошондой коррупциялык иштерим болсо, мен ойлойм, мен биякта мэр болуп келбейт болчумун бул жерге. Келгениңизди өзүңүз айттыңыз, 20 күн болду да. Ошол 20 күндүн ичинде шаардагы кандай негизги көйгөйдү аныктай аласыз? Бул биринчи. Экинчи суроону жакында сиз сунуштап калдыңыз, Борбор вариантты реконструкциялоо боюнча долбоордун канчалык зарылчылыгы бар? Кала башчылыгындагы 20 күн аралыгында шаардагы негизги көйгөй ичүүчү таза суу. Жол тыгын экенин мэрдин милдетин аткаруучу билдирди. Шаардыктарды түшөлткөн ичүүчү таза сууга жаңы 3 долбоор даярдалганы айтылды. Азия өнүктүрүү банкынан $3 миллион грант каралып, долбоордун баштапкы этабы башталган. Анда сел түшүүчү жылгалардагы тосмо платина 2,5 чакырым жылдырылат. Бирок долбоор шаардагы таза суунун 80%-ын гана чече тургандыгын Манбетов белгиледи. Шаардын калктуу кичи райондорунун көпчүлүгү Ак Бура дарыясынан таза суу менен камсыздалат. Суу толтуруучу кампы ачык чайдан алынгандыктан нөшөрлүү жамгыр жааганда Озгур айылынан жака белиндеги жылгадан сел түшүп сууну ылайлаштырып норбадан чыгарат. Көйгөйдү чечүү үчүн алгачкы долбоор 2008 жылы жергиликтүү казынадан 23 миллион сом бөлүнүп ишке ашпай калган. Андан кийин Азия өнүктүрүү банкы 2010 жылы 11 миллион 800 миң АКШ долларга инфильтрациондук галерея системасында суу тосмосун курган. Долбоор 20% гана жарамдуу болуп калган. Суунун маселесинде эми азыр варианттарын карап атабыз. Бул жерде эми баягы жети өлчөп бир кес дейт. Ушул муну туура чечишибиз керек эми. Ошол акчаны туура сарптап, ошол суу элге таза суу берилгендей жасаш керек. Азыр эми ушул бир 3 вариантын карап атам. Ушул 3 вариантты ушул специалисттер менен ушул суунун маселесин билгендер менен кеңешип атабыз. Кандай кылсак туура болот деп. Анан мен ойлойм, ушул суу маселесин жакын арада бул приоритет биринчилерден болуп, ушул суу маселесин, эң биринчи суу маселесин чечпесек, эл деле ошону күтүп атат. Өзүңөр билесиңер, баягы шаардын, ар бир шаардын өзүнүн бир борбору болот, аянты болот. Ошол жерге эл чогулат, ошол жерде туристтер келгенде да ошол борборду көргүсү келет. Борборубуз
борборубузда бизде Бишкектин мэриясы гана эмес, ушул биздин мамлекеттик обл администрациябыз турат. Анан эми менин оюм ушул борбордук аянтты иретке келтирип коюш керек. Жасап коюш керек аны. Чыгым болобуз, албетте, бирок эми баягы спонсорлордун күчү менен борбордук аянт мен эсептейм жасалыш керек. Бул шаардын мындай бир ортосу, жүрөгү. Калада курулуштун толкуну күчөп, инфратүзүм жаңы баскычка көтөрүлүп жаткан мезгил. Шаардын шаар статусундагы заманбап үлгүдөгү көп кубаттуу имараттардын курулушун мэрдин милдетин аткаруучу кубатта буфердик зонанын аймагы кыскара тургандыгын билдирди. Мэрликке талапкер буга чейин башталган долбоорлор толугу менен аягына чыгаарын убадалады. Экологиялык зонаны кеңейтүү жана санариптик ыңгайлуулукта жашоо үчүн уникалдуу пландар иштелип жатканы айтылды. Шаарга кирип атканда, наоборот, жол кеңейиш керек. Шаарга келе атат, машина кирип атат дегенчи. Бизде ушундай бир жагдай болуп калыптыр. Бул бошто деле эмес, бүт эле Бишкекке деле чоң жол менен, мисалы, көлдөн келе атып, шаарга кирсең, шаарга 2 полосаң, 4 полосаң, уже 2 полоса болуп калат да, тыгылып баштайт ошондо. Бул жерде деле ушундай экен. Шаарга ар кайсы жактан, ар кайсы райондордон жолдор бар экен шаарга кирчү. Ошол жерлердин баарын колдон келсе кеңейтиш керек, ачыш керек ошону. Азыр эми бийик кабаттуу үйлөргө жакын курулган май койчу жайлар бар, ошолор реалдуу деңгээлде сыртка чыгып анан экинчи суроо. Кечээ жакында коллега айттыңыздар, шаардын бюджетин салык менен 500 миллионго көтөрсө болот деп мындай тапшырмаларда берип кеттиңиз, эңгилеп калдым. Былтыркы жылы пандемия болуп ишкерлер жанагы көп немеден кысылаткан убакта бул канчалык деңгээлде реалдуу көрүнүш? Алмаз Манбетов шаар казынасын 500 миллион сомго көтөрүү демилгесин ишке ашыра тургандыгын айтты. Айрым муниципалдык кызматтардын жетекчилеринин ишмердүүлүгүнө карап кадрдык өзгөрүүлөргө барышын билдирди. Коомчулукта көп көтөрүлгөн борбордук аянттагы Лениндин эстелигин жылдыруу сунушун эл өкүлдөрү менен кеңеше тургандыгын белгиледи. 500 миллион бюджетти көтөрүү боюнча бул эми реалдуу нерсе. Бул жерде ошол төлөп жүргөн ишкерлерди кыйнап, алардын төлөмүн көбөйтүш эмес. Бул жерде ошол көмүскөдө жүргөн, төлөбөй жүргөн, баягы мындай недобросовестный ишкерлердин акчасын ошол төлөтүү болуп атат. Бизде көмүскөдө азыр бир 50% болбосо да бир 30-40% тегерегинде төлөнбөй, өз чөнтөгүнө өзүнүн прибыльный иштеп аткан ишкерлер бар да арасында. Жана коммерческий объектилер, налог салык кызматынын данныйлары боюнча 148 деп берип атат. Биз ошол маптар өздөрү өзүнүн тийиштүү территорияларында карап чыкканда уже 240 точка коммерциялык точканы айтып атышат да. Бул жерде ошол төлөнбөгөн, такыр төлөбөй жүргөн ишкерлерди төлөтүш керек деген маселеде айтылып атат. 500 миллионду чыгарыш мен ойлойм, биздин возможностьторубуз жетет ошого. Мэр менен журналисттер ортосундагы бейформал ачык жыйын алгачкы жолу уюштурулду. Шаар башчылыгына талапкер берилген суроолорго ачык жооп берип, коомчулукта көтөрүлгөн көйгөйлөр жоопсуз калбай тургандыгын билдирди. Ош шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Манбетов август айында президенттин сунушу менен келген. 45 жаштагы Алмаз Манбетов бул кезге чейин президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси болуп эмгектенген. 4 жыл балыкчы шаарынын мэрлик кызматын аркалаган. Абдумалик Базарбаев, Эркен Бакиров, Ош ТВ.